төрағасы. Biz mınday jayınlarga көйлеген түрөстө бирок сүйлөйлө, элге көрүнбөйлө баары жакшы болуп кетип калабыз. Бул конституция жөнүндө бир көз айтып койбосок болбойт. Себеби дегенде бул азыр жаңы бийлик, жаңы күн, жаңы турмуш дегенде чоң бурулуш болгон жатат айланайдар. Ушу бурулушубуз кут болсун деп баары сүйүнүп атабыз. Себеби дегенде ana bu kişiler ayткандай bir семьяны bir эле ата башкарыш керек. Мамлекетти дагы bir эле адам башкарыш керек. Мына 30 жылдан бери көрдүк, кандай башкаруу болду, эмне болду, мамлекетибиз чачылып калды. Ошол үчүн бул жаңы конституция, жаңы биздин президентибиз Садыр Жапаров ушулардын баарын эске алып, тартип чыгармаш керек. Ушул жаңы конституция эл үчүн иштеген, элдин керегине жараган, элге ушундай бир жакшы турмуш алып келген, жакшы бир конституция болушун мен тилектешем да. Рахмат силерге. Мына өзүңүздөр билгендей, 2021 жылдын 11 апрелинде баш мыйзамыбыз конституцияны референдум менен жалпы элдик добуш берүү аркылуу жаңы жазылган конституцияны долбоорун кабыл алган жатабыз. Урматтуу вакилдер, Кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алгандан бери баш мыйзамыбыз конституцияны бир нече жолу өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизип, тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башкаруу багытын так аныктай алган жокпуз. Мына жаңы конституцияда кыргыз элинин кызыкчылыгын, ата бабаларыбыздын салт наркын баалап, манас атабыздын осуяттарына таянып, ынтымакта, биримдикте элибиздин билимге, илимге, эркиндигине багытталып атат. Мен дагы жеке жаран катарында турбастан ушул демилгелүү топко түшүнүп, кошулуп, жалпы конституцияны элибиздин көпчүлүк бөлүгү тандап алган ушул багытты референдумду ушул жаңы конституцияны кабыл алууга чакырат элем. Мен ойлойм, бир үй бүлө бул бир мамлекет. Бир мамлекетте бир эле киши башкаргандыгы, оң болуп тургандыгы баарыбызга эле жагып турса керек деп ойлойм. Бул жеке мен үчүн да туура көрөм, себеби бир үй бүлөдөгү ата бул үйдүн башчысы. Амирсат бул президент болуп эсептелет. Бирок бир үй бүлөдө ата башкарганды оң болуп турат, ата да башкарып, апа да башкарып, балдары чыгып биз бир жактан билемдикке салсак, бул үй бүлөдө береке да качат деп ойлойм. Ошондуктан бир үй бүлөдө бир адам башкарып, ага баарыбыз моюн сунуп, ушундай бир кадамдарга барсак, мен ойлойм өлкөнүн өнүгүүсүнө биз сөзсүз түрдө чоң салым кошо алабыз. Ага эми жагат 30 жылдан бери бөлөк закон менен, бөлөк конституциянын закондору менен иштеп келдик. Анан бул эми Садыр Нуркожоевич бир жакшы өздөрүнүн алдына койгон немелерин айтып атат, пландарын. Анан ошонун баары иш жүзүнө ашса, биздин кыргыз эл үчүн жакшы эле болот го деп ойлойм. Мен колдойм. Азыр ошол жыйындан чыгып келатабыз. Мынакей биз өткөндө мына өлкө башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевичти тандап алды бүтүндөй кыргыз эли. Андан кийин азыр эми ошо бийлик бир адамдын колунда болсун деп ошол референдумду өткөрсөк, Кудай буйруса, тандап алгандан кийин, значит, бут тоспой ошол кишиге укукту берип, алдыга жылдыра тургандай шарт түзүшүбүз керек да. Эми ишенип ошол адамга баардыгын бергенден кийин укукту берсе туура болот деп ойлоймун. Ошо референдумду 11 апрель күнү баарыбыз колдоп берсек, алдыга жылабыз, өнүгөбүз деген оюм бар. Эл өзү тандап койгон президенттик башкаруу бизге керек депчи. Азыркы конституция ошо мыйзамдаштыруу жолу. Ошол үчүн биз демилгелүү топ келгиле референдумга кайдыгер карабагыла, өзүңөрдүн добушуңарды жарандык милдетиңерди аткарып койгула деп өсүн жүрөбүз. Мисалы үчүн жаңы мыйзам конституциянын референдуму колдойбуз. Бирок 30 жыл биз эч жака жылган жокпуз. Өнөр жайыбыз өнүккөн жок. Башка завод фабрика иштеген жок. Өкмөттөгү 30 жылдан бери иштеп келаткан эчтеке дипломду сатып алып базарда иштегендердин баарын айдаш керек. 7 облустан жаш балдарды, жаңы инженерлерди, жакшы ой жүгүрткөн мен деген инженерлерди чогултуш керек.